Өткөндө жабык жыйын болбодубу? Жусуп Кормоюлу курал менен сүрөткө чыгып кетпеди. Ошол кандай жыйын болду? Маңызы? Бул жыйындын маңызы өтө туура эмес жыйын болду. Бул мыйзам ошол жыйындын биз жакында ачыктап айтыла турган комиссия түзүлө турган учуру болот. Ошол мезгилде ачыгын айтып беребиз. Азыр жабык жыйында эми, ошон үчүн жабык болот да. Ошондон кийин баягы төрага Талант Мамытовдун кызматтан кеттеримде бир тартып жүрөт, айтылып жүрөт да, булга кандай дейсиз? Жок, кызматтан кеткен жок, убактылуу өткөрүп берди дагы. Убактылуу бул эми иштин өзүнүн жеке жарандык милдети дагы болот. Анан жигиттик намысы дагы болот. Бул нерсени кызматына байлабаш керек. Ал жерден убактылуу эки замы бар, эки вице-спикер бар. Ошого өткөрүп берүүгө милдеттүү. Өткөрүп берип, ал жаран катары, патриот катары, кыргыздын жигити катары Баткенге барып келди. Мен ошондой баа берет элем. Бул жерде эч кандай саясат издөөнүн кажети жок. Рахмат. Төрага Талант Мамытов боюнча биздин жогорку кеңеште эч кандай сөз жок. Жумуштан кетиши боюнча. Эми эртең 3-күнү сессияда мүмкүн көтөрөттүр. Азырынча төрага боюнча эле Жабык жыйын кандай, маңызы кандай болду негизинен? Эми жаңы жанагындай өткөзүп берди дегенден бирден бир себеби Баткен тарапка командировкага баруу. Ал негизи жөнөкөй эле практикалык, бүгүн эле эмес. Негизи төрага бул жакка кетеби, башка жакка кетеби, өзүнүн орун басарына калтырып кетет. Ал мындай трагедия эмес да. Ал эми жабык ошончо жабык да биз көп нерсени айта албайбыз, бирок ал жерде биз маалымат алдык. Маалымат ошол окуялар кандай болду, азыркы акыбал кандай, жана келечекте кандай иш-чараларды көрөбүз. Аны толук айта албайм, туура түшүнөсүздөр. Бирок ушул негизи эле бул маселеге биз өтө катуу көңүл бурбасак болбой турган болуп калды. Буга керек болсо бардык биздин бюджеттин дээрлик көпчүлүгүн керек болсо буга жөнөтөйлү. Анткени эгерде чек ара болбосо, мамлекет болбосо, анда экономиканын эмне кереги бар, башка тармактардын өнүгүшү эмне кереги бар деген да мааниде көзөз көтөрүлүп атат. Ал жыйын бир аз чуу жараткан жыйын болду дегендей сөздөр айтылып атат да, тартып жүрөт. Тиги төрага Талант Мамытовдун кызматтан кетери тууралуу дагы айтылып атат. Жок, андай такыр каралган жок, андай да болгон да эмес. Ал болгону ошол жерде эмоциялар болду. Аны ачык айтыш керек. Эмоция боло турган эле нерсе болду. Негизичи күйөгөндөр болду, күйгөн жак тарапты башкача түшүнгөндөр болду. Баруу эмес, ошол эле социалдык тармактарда депутаттарды барса сындайт, барбаса сындайт, көрүп атпайбызбы? Барсаң эмне бардың дейт, барбасаң эмне барбай атасыңар дейт. Айтор ушундай нерселердин алкагында дагы сөз мындай эмоциялар алдырынып кетти да. Ал жерге барып алып эмнен чечме келе дегендей сөздөр айтылып кетти. Мындай кыска айтканда да. Негизи ал жерде эч кандай төраганын маселеси же башка бир депутаттын маселеси каралган жок. Бул жерде жалпы чек ара маселеси каралды. Рахмат. Могу азыр ак үйгө депутаттарды курал менен киргизгенге уруксат барбы? Негизи жок. Ал жерде Курманбай уулу каяктан алган? Эми ал өзү айткандай, муляж деп атпайбы? Аны эми муляжды алып кирсе, конечно, болот. Патрондор менен турбайбы? Жок, чын айтайын, эч кандай патрондор ал жерде болгон жок, магазинде болгон жок. Ал нерсе болгон жок. Мен эркекче айтам, как есть. Ал жерде магазин же болсо патрон болгон жок. Мүмкүн жанагы автоматтын өзү болду, ал болду. Бирок эч кандай бир магазинсиз жана башкасы болгон жок. Силер сүрөттө көргөндөй, тагынып келаткан нерсе ичинде турду. Ал бар. Ал чын. Сүрөттөгү ошондо оюнчук же чыныгы автомат кандай? Мен кармап көргөн жокмун, барган жокмун, көрө алган жокмун. Экинизге рахмат. Кыска эле Ошо кандай жыйын болду маңызы? Анысını кийин убакыт келгенде өзүң. Төрага кызматтан кетери айтылып атат. Ал мындай пикириңиз барбы? Өзүңөр билесиңер аны. Кийин убакыт. Төрага Талант Мамытовдун кызматтан кетерим тартып жүрөт айтылып атат да. Сизде маалыматыңыз барбы? Жок, кызматтан кеткен жок. Же эми кетери айтылып атат. Кетери боюнча жок, менде андай маалымат жок экен. Рахмат.